Түз эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Азима Досумбекова таныштырам. Саламатсыздарбы. Программабызды негизги жаңылыктардын түрмөгү менен баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта. Ош шаарында турандыктарга Курман-Жандатка кече районуна түз баруучу маршруттук каттам керек. Күнүнө 20 сомдон барып келе турган болсо, бунда бизде экспресс-эткадан күнүнө 40 сом кетип калат. Бүгүн кечиндеси Ош шаарына таза суу берилет. Свет өсіп қалады болса, теке насосны işletiyoruz. Sonra бесперебойно сумен обеспечивать үшін. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары батирлүү болушту. Аскер кызматкерлеринин күчү менен курулду. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы өсө баштады. Бул тууралуу нефте трейдерлер биримдиги маалымдады. Ага ылайык өлкөнүн аймактарында АИ 80 бензини 1 сомго кымбаттады. Ал эми Бишкекте, Чүй жана Ысык көл областарында АИ 98 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 1 сомго көтөрүлдү. Дизелдик оттундун баасы Нарын жана Ысык көл аймактарынан башка жерде бүт кымбаттады. Нефте трейдерлер муну жазгы талаа иштеринен күч алганына байланыштуу керектөө көбөйгөнү менен байланыштырууда. Жана ошондой эле Россиялык күйүүчү май сатуучулар дөң бааны көтөрүшүнө да Кыргызстандагы күйүүчү майдын айрым үлгүлөрүнүн кымбатташына алып келген. Парламентте өкмөттү отставкага кетирүү демилгеси көтөрүлдү. Мындай демилгени парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Карганбек Самаков көтөрүп чыкты. Анын айтымында бир катар министрлер өз арызы менен кызматтан кетти. Өкмөт өз ишин толук кандуу аткарууга жөндөмсүз болууда. Ошондуктан депутат өкмөттү отставкага кетирүү демилгесин парламенттин күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Буга чейин финансы министри Ольга Лаврова, транспорт жана коммуникациялар министри Калыкбек Султанов, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Дүйшөн Ирсалиев жана Кыргыз Алтын ишканасынын президенти Токон Мамытов өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Оштогу турандык жашоочулар Курман-Жандатка кече районуна баруу үчүн коомдук транспортторду которуудан кыйналып жаткандыктарын айтып чыгышты. Айтымдарында туранда Курман-Жандатка аймактык кеңешине баруучу элдин агымы көп. Ошол себептүү ал жака түз баруучу маршруттук каттам жүрсө болмок деген мүдөлөрүн билдиришет. Антпесе ал жака каттагандар 2 рет маршрут алмаштырышып, кыйынчылыкка кабылып жатышат. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Турандан Курман-Жандатка аймактык кеңешине коомдук транспорттор түз барбагандыктан жашоочулар маршрутту которууга мажбур. 2 рет алмаштырууда тургундар жумушка, ал эми студенттер сабакка кечигет. Жогорку окуу жайлардын көпчүлүгү Курман-Жандатка аймагында болгондуктан маршрут которгондордун басымдуусу студенттер. Экспресс-этке калганда негизинен бизде күнүнө 20 сомдон барып келе турган болсо, бунда бизде экспресс-эткадан күнүнө 40 сом кетип калат. Ошондой эле биздин капчыбызга да зыян. Биз медфакка келип кетиш үчүн Юго-Востокко атайын бул жактарда да көчүп окуган үчүн бизге акча жагынан кыйынчылык болуп калат. Мааниси чоң, 20 сом менен биз канча жерге каттап неме кыла алабыз. Жергиликтүү тургундардын айтуусуна караганда, Туранда батирлердин ижара акысы арзан болгон үчүн студенттер көп жашайт. Андыктан Курман-Жандатка аймактык кеңешине барчу элдин агымы көп. Ошол себептүү Курман-Жандаткага түз баруучу маршруттук каттам жүрсө болмок деген мүдөлөрүн айтышат. Антпесе ал жакка каттагандар түйшөлүп кетти дешет. Мына бүт южный жак элдин баардыгы ошо жөө кетет, канал бойлоп көпүрдөн өтөт, көпүрдөн ылдый басып төрөтүүнөн кийин неме болот да. Ошо Ошкууга студенттер кетишет, жумушта иштегендер кетишет, ошо жакка жөө басып, а маршрутка каттамы жок. Пересадка жасайын десек, алыс болуп калат. Ошон үчүн неме кылып берсеңер жакшы болот эле. Турандан Курман-Жандаткага түз баруучу маршруттук каттамды ачуу боюнча буга чейин тургундар тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Анын негизинде 145-101 маршрут жүргүзүлүп, бирок айдоочулар кеткен чыгымдар каптабайт деп баш тартышканынан токтоп калган. Былтырда жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигине кайрылуулар түшүп, комиссия ал жака барчу жүргүнчүлөрдүн саны аз деген корутунду чыгаргандыктан ишке ашкан эмес. Ал жактан жүргүнчүлөрдүн агымы аз экен, экинчиден эртең менен гана бир каттамга гана болушу мүмкүн жүргүнчүлөрдүн. Андан кийин күндөн кийинки күндөрдө жүргүнчүлөр ал жакта жок болот агымы. Ошон үчүн өзүнө актабай маршруттар күндүзү ал жака жүрүшкө мүмкүндүк жок. Атайын түзүлгөн мэриянын комиссиясы бар. Бай элдин
арыз боюнча ошол комиссияны бул маселе каралат да ошол маселелер. Бул арада шаар тургундары 127 маршруттук каттамда транспорттордун саны көп. Андан которууну талап кылган аймактарга бөлүштүрүү керек дешет. Айрымдары кээ бир аймактарга маршруттардын жүрүү аралыгы өтө эле узак. Баарына бирдей бөлүштүрсө эмне болот деп нааразы. Анткени сөз болуп жаткан 127 каттамдагы транспорттордун саны башкалардан 2 эсе көп. Амар микрорайону, Кулат микрорайону, Маслаймонтоо кичи району, Альметов кичи району, ушул микрорайондордун баардыгын аралап өтөт 27. Ошол 27 менен Манасата кичи району чейин барат. Элдин да саны көп болгондуктан тыгымсыз жүрүп турат. Эгер интервалды узартып койсок, анда жанагы машиналарга батпай, элде тыгым болуп, салондун ичинде батпай нерселер пайда болот. Ошон үчүн бул жерде шаардагы кайсы тарапта жүргүнчүнүн агымы көп, кайсы тарапка жүргүнчүлөр көбүрөөк барат. Ошол жаша маршруттардын саны да көбүрөөк. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен кошумчалаганда эреже боюнча шаар сыртындагы каттамдарда кыймылдын убактысы көбүрөөк бөлүштүрүлөт. Ошол себептен 140-128, 153, 154, 155 каттамдардын жүрүү аралыгы кечирөөк каралган. Антпесе шаардын баардык аймактарын камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жок. Назгул Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Кыргызстандын карызы 3 миллиард 597,3 миллион доллар. Мунун ичинен 3 миллиард 387 миллиону тышкы карыз, калганы 210,3 миллион доллары ички карыз болуп саналат. Бул сумма өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик жарымына, тагыраак айтканда 49,8%-на барабар. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстан Кытайга эң көп карыз. Кытайдын экспорт-импорт банкына Кыргызстандын бересеси 1 миллиард 115,8 миллион доллар. Андан кийин эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына 652,4 миллион. Жана Азия өнүктүрүү банкына 565,5 миллион доллар карыз. Ал эми ички карыздын ичинен эң көбү мамлекеттик облигацияларга байланыштуу, жана мындагы карыз 138,9 миллион долларды түзөт. Ош шаардык суу канал ишканасынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 2 күнгө суу токтогон. Bir gün өтпөй жатып шаардагы жалгыз булак суу ташуучуларга толду. Наваи багындагы булакка шаардын алыс аймактарынан да келишкен. Ошто суу токтогон учурда бул булак тургундарды камсыз кылат. Белгилей кетсек, булак алгач 3 болгон. Кийинчерээк анын бирөөсү гана калган. Кезекке тургандардын арасында бул жайдан ар дайым суу ичип келгендери да кездешет. Суу пайдалануучулардын айтымында булактагы суунун дарылык жагы да бар. Ошондой эле ички организмдерди тазалоочу касиетке ээ. Bulaktan постоянно alabız, bulak toza su, kiren toktaganda şerge kelebiz, alıp içip duramiz, balam. Bizde hiç kaçan toktavat, darilikka ham kerak. Ал арада Ош шаардык суу канал ишканасы бүгүн суу берилерин билдирди. Оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктап бүттү. Каладагы суу курлары каралып чыгып, айрымдары алмаштырылды. Ошондой эле курулуп жаткан көпүрөнүн алдына 72 метрлик суу түтүгү жайгаштырылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Ош шаардык суу канал ишканасы суу токтогондон тартып каланын бардык аймактарындагы куурларды карап чыгышты. Түтүктөрдү ширетип чыгып, жана экинчи куурларды орнотушту. Бул суунун үзгүлтүккө учурашына жол бербейт дейт мындагы кызматкерлер. Азыр ушу задвижканы алмаштырып, жаңы задвижка коюп атабыз. Бул эми бир линиядан келген суу экинчи линияга өтүп, мына онда суу токтосо, мына онга берип коебуз. Экөөдө ham суу боло берет. Бул суу остановка эмнеде бири-бириге мушат кыласаң, попитка бергени суу болот. Элге суу жеткирип турганы эмне болот. Өтөт бири-бириге суу. Бир турбада экинчи турбага. Мындай иш-аракеттер жылына 2 жолу, жаз жана күз айларында жүргүзүлүп турат. Профилактикалык иш алып барууда шаардык мэриянын уруксаты менен суу токтотулат. Ал үчүн саат белгиленет. Ошол убакта оңдоп түзөө ишини аякташы керек. Азыркы мезгилде яңы чоң бир насосныйыбызды резервный насос катарында шаарга улап атабыз. 2 задвижка койдук, бир 200-лүк, бир 150-лүк. Когуз бул насосныйда свет өчүп калган болсо, тиги насосныйды иштетабыз, чтобы бесперебойно суу менен обеспечить этиш үчүн. Мындан сырткары көпүрө курулуп жаткан көчөгө 72 метр суу түтүгү орнотулуп, 400 метр канализация алмаштырылды. Ошондой эле суу тазалоочу станциянын фильтрди жуучу жабдыгы жаңыланды. Чоң насостун 800 диаметриндеги затвор алмашып жатат.
Ал бир нече жолу ремонттолгон. Ошол азыр уже ремонтко эч кандай болбой калгандыктан аны алмаштырууга мүмкүнчүлүк болуп ошо алмаштырып жатабыз. Ош шаардык суу каналы ишканасы 48 саатка сууну токтоторун жарыялаган. Учурда оңдотуу иштери дээрлик аяктап бүттү. Бүгүн кечинде суу берилет. Белгилей кетсек, шаарда 4 суу кампа бар. Акылбек Розматов, Адина Досумбетова, Азам Бузыриков, Ынтымак. Жыл башынан бери коррупция боюнча 17 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2015 жылдын 3 айында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы коррупция боюнча 17 кылмыш ишин козголгон. Саламаттык сактоо тармагында эле кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган 9 учур, пара алуу боюнча 6, ошондой эле мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирип алуу, бюджеттик каражатты мыйзамсыз пайдалануу жана шалакылык боюнча фактылар аныкталган. Бүгүн Ош шаарында Кыргызстандагы ички мигранттарды жана коңшу өлкөлөрдөн келген качкындарды жайгаштыруу боюнча атайын машыгуу болуп өттү. Анда өзгөчө кырдаалдар жана укук коргоочу органдардын Бүгүн Ош шаарында Кыргызстандагы ички мигранттарды жана 2015 жылдын 3 айында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Бүгүн Ош шаарында Кыргызстандагы ички мигранттарды жана коңшу өлкөлөрдөн келген качкындарды жайгаштыруу боюнча атайын машыгуу болуп өттү. Анда өзгөчө кырдаалдар жана укук коргоочу органдардын өкүлдөрү катышты. Бүгүн 4:30 алар кандай иш-чараларды уюштурду? Негизгиден өздөрүнүн колдоги мүмкүнчүлүктөрдү, кандай ошолорду тосуп алып, жайгаштырып, медициналык кызмат, аларга башка кызматтарды көрсөтүш үчүн кандай техникалары бар, кандай жетишпегендер бар, аларды саат 4:30 келип бүгүн бул жерде информация берилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын куткаруу отрядынын кызматкерлери өз үйлөрүнө ээ болушту. 2 кабаттуу 6 үй бүлөгө болжолгон үй өз ээлерине берилди. Батирлердин кулпусун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Нурбек Сыдыгалиев тапшырды. Ошондой эле түрдүү даражадагы медалдар менен куткаруучулар сыйланды. Жалпы эсепте имараттын курулушуна 4,5 миллионго жакын каражат сарпталган. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын куткаруу отрядында 15-20 жылдан бери кызмат өтөп келе жаткан 6 кызматкерге бүгүн өзгөчө сыйлык ыйгарылды. Анткени көп жылдардан бери үйлүү болууну самап келсе, эми жүзүгө ашып отурат. Номер 5-батир. Бүгүнкү батир ээлери көп жылдан бери батирден батирге көчүп ижарада жашап келишкен. Эми алар үй бүлө мүчөлөрү менен бирге өз үйлөрүндө жашай турганына кубанычта. Алардын арасында Ильяс Үсенбаев да бар. Мен мисалы үчүн өзүм куанам. Андан буга чейин квартира төлөө акча, бияк азыр мына Кудай кааласа бир маселе чечилди да, үй деген маселе чечилди. Эми мындан ары Кудай кааласа биз азыр 20 жыл болсо кийин дагы 10 жыл, 15 жыл дагы эмчекте кызмат кылабызго деген оюм бар. Кудай деген соолук берип турса. Ильяс Үсенбаев мындан 19 жыл мурун аскер болуп ишке кирген. Андан атайын куткаруу бөлүмүнө өтүп, ошондон бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. 1998 жылы Сузак районундагы суу ташкынында жардамга муктаждарды кооптуу жагдайдан көчүрүп, керектүү жардам көрсөтүшкөн. 2002-2007 жылдары издөө куткаруу отрядында командир болуп дайындалат. Кызмат учурунда көптөгөн жарандардын өмүрүн сактап калган. Учурда 2 баланын атасы. Жолдошум менен турмуш курганыбызга 15 жыл болду. Мен өзүм иштегениме 10 жыл болду, эмчеси иштегениме. Ошол ишибиз оор болсо да мына үй алганыбызга сүйүнүп курсат болуп отурабыз. Ушундай үйлөр, эмне дейм, бизге ошо суу ишчилерге да буйрусу.
2 кабаттуу 6 батирге болжолдонуп курулган үйдүн дээрлик бардык шарты бар. Мейманканасы, жатаканасы, балдар үчүн бөлмө жана ашканасы бар. 4 бөлмөнүн жалпы аянты 64 квадрат метрден турат. Имаратка керектүү каражат бөлүнөрү менен курулушу башталган. Республика өзүнчө куткаруу кызматтарынын бул өздөрүнүн күчү менен мына ушул үй курулду. Буга кеткен расход. Именно биз ушул жерге бул только биз материалдарын алдык. Анан кийин уже өзүбүздүн ушу аскер кызматкерлеринин күчү менен курулду. Бул общий суммасын алып кете турган болсок, бу жакта 4 миллион 268 миң акча каражаты именно ушу материалдарды сатып алууга сарпталды. Эске сала кетсек, 2014-жылкы долбоордун алкагында 7,5 миллион сом каралган. Бирок азыр ага 4,5 миллиону сарпталып, калганы үнөмдөлгөнүн министрдин орун басары кошумчалады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 80%га жакын кызматкери ижарада турат. Алардын баарын үй менен камсыздоо тапшырмасы бар. Биздин министрибиз өткөндө мэр менен ушу именно ошто сүйлөшүп, бизге ушу дирекциядан дагы 15 батирлүү үйдү бөлүп бергенге алар өздөрүнчө сүйлөшүлгөн. Кудай буйруса, алар дагы биз ошолордон үмүт кылып атабыз. Бизге дагы ошол жөнүндө 15 бизге батир бөлүп бериши, алардын өзү бул жөнүндө иш жүрүп атат. Мындан сырткары Таш көмүр шаарында да өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн 19 үй бүлөгө үй берилген. Өлкө башчы аскер кызматына, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине да батирлер берилерин айткан деп Сыдыгалиев белгилеп өттү. Назгүл Ахонова, Раны Назарова, Зайыр Абдукеримов, Ынтымак. Айгүл Гүлү 1970-жылдары Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргени менен иш жүзүндө гүлдү коргоого алууга анчалык көңүл бурулган эмес. Дүйнөдө сейрек кездешкен бул гүлдү акыркы убакта жөнөкөй жарандарда ар кандай шартта көбөйтүүгө кызыктар болууда. Баткендин негизги символдорунун бири болгон Айгүлдүн учурдагы абалына кабарчыбыз Зайырбек Өмүрзак уулу токтолот. Айгүл гүлү дүйнө жүзүндө сейрек кездешүүчү ыйык гүл. Колдо бар алтындын баркы жок дегендей, гүл акыркы учурда жоголуу коркунучуна келип калгандай болгон. Бирок ошондой болсо да туристтер гүлдү көрүүгө кызыктар. Айгуль — это как символ Баткенской области. Сам цветок уникален тем, что в основном только здесь, именно на этом маленькой горе растет. И вот в чем прелесть. Вокруг это простая местность, но смотреть на само растение айгуль — это уникальная вещь. Это 7 лет требуется просто, чтобы первый цветок появился. Жыл сайын апрель айы ичи гүл ачкан мезгилде мектеп окуучулары гүл өскөн тоону кайтарып турушат. Алардын айтымында бул мезгилге чейин гүлгө келген ички туристтер гүлдү жулуп кетишкен учурларда кездешкен. Ал гана эмес, айгүл гүлүн көчүрүп үйлөрүндө өстүрмөкчү болгон учурларда болгон. Тилекке каршы бул сырдуу гүл башка көчүрүлгөн жерде гүлдөбөй, тескерисинче куурап калат. Учурда гүлдү кайтаруу окуучулар үчүн бир канча жеңил болуп калды. Биздин ушунчалык бейиштөрлүү эң коз Айгүл тобузга куш келипсиздер демекчибиз. Жана дагы жаратылышка мүмкүн болушунча зыян келтирбеңиздер демекчибиз. Атайын таштандылар салынуучу урналар дагы бар. Ошолорго салыңыздар. Жана дагы атайын секилчек аркылуу чыгып, эс алып кетсиңиздер, бирок гүлгө зыян келтирбеңиздер. Баракалла, баракалла. Быйылкы жылы бул ыйык гүлгө өзгөчө көңүл бурулуп, айгүл гүл өскөн тоо айланта тосмого алынды. Ошондой эле тоого чыгууга ыңгайлуу болуусу үчүн тоонун жарымына чейин тепкичтер курулуп, эс алуу үчүн отургучтар орнотулган. Кийинки жылга мындан да көбүрөөк шарттар жаралат дейт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков. Хвойный теректерди, анан ошондой эле өрүктөрдү, жана башка мөмө жемиш бере турган теректерди эгип, ушул жерлерди мындай чоң бир бакка айлантырып атабыз. Бул жерге сууду биз Кара булак айылынан ошол суу башы булагынан алып келебиз. Ал проект дагы бүгүнкү күндө иштеп атат, Кудай буйруса. Аны алып келип туруп, ушул бактарыбызды толук кандуу баягы тамчылатып сугаручу системасынын негизинде сугарган калабыз. Илимде Эдуарда Петилиум деген ат менен белгилүү болгон айгүл гүлү апрель айында 15-20 күндөй гана гүлдөй турган мезгили болот. Бул мезгилде алыс жакындан аталган гүлдү көрүп, эс алып кетүү үчүн толтура элдер келет. Жыл сайын жергиликтүү бийликтин демилгеси менен гүл өскөн тоодо майрам белгиленип келген болсо, быйылкы жылы бул майрам атайын токтом менен токтотулду. Бул да болсо гүлдү сактап калуунун аракетинен улам чыккан.
Зайырбек Омурзак уулу, Ынтымак, Баткен. Азыр болсо кезек эл аралык жаңылыктарда дүйнөдө болуп жаткан акыркы окуялардын түрмөгү менен таанышыңыздар. Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы качкындар агенттиги Ливиянын жээгинде 19 апрелде оодарылган кемеден чөгү өлгөндөрдүн жүзгө жеткенин растоодо. Алар Сириянын, Эритреянын, Сомалинин, Сьерра-Леоненин жана Сенегалдын жарандары экени маалымдалды. Арасында 10-12 жаштагы өспүрүмдөр да болгон. Уюмдун качкындар боюнча жогорку комиссары 21 апрелде жасаган билдирүүсүндө бул маалыматтар кемеден аман калган 28 адам менен баарлашуудан кийин дайым болгонун ачыкка чыгарды. Ал арада Италия бийликтери кеменин капитанын жана экипаж мүчөлөрүн адам өлүмүнө себепкер болду жана мыйзамсыз миграцияга катыштыгы бар деген айып менен камакка алганын кабарлады. Операция жетектеген Сауд Арабиянын өкүлү Ахмед Асери зарылчылык болгон учурда хуситтердин позицияларын бомбалоо уланаарын билдирди. Айрым агенттиктер операциянын кийинки этабы аскерий мүнөзгө караганда көбүрөөк саясий мүнөзгө ээ болорун жазышууда. Дээрлик бир айдан бери араб өлкөлөрүнүн коалициясы хуситтердин оор аскерий техникаларына абадан сокку урду. Йемендеги хуситтерди Иран колдоп турары айтылып келет. Хуситтер Йеменде бийликти дээрлик ээлеп алышкан. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардан улам орус экономикасы 25 миллиард евро жоготууга учураганын жана быйыл бул сан бир нече эсе өсүшү мүмкүндүгүн билдирди. Медведев бул тууралуу 21 апрелде мамлекеттик думада өткөн өкмөттүн иши тууралуу отчет берип жатып айтты. Өкмөт башчысы санкциялар экономиканын бардык тармактарына өз кедергисин тийгизгенин жана 2015 жылдын биринчи чейрегинде өлкөнүн ички дүң өнүмү 2% төмөндөп кеткенин кошумчалады. Орус экономикасы евро биримдик жана АКШ киргизген санкциялардан улам кыйла алсырады. Япониянын Маглев поезду ылдамдыгы боюнча рекорд койду. 40 чакырымда өткөрүлгөн текшерүүдө анын ылдамдыгы саатына 600 чакырымдан ашты. Инженерлердин айтымында рекорд койгон поезддин кыймылдаткычы кадимки каттамдарга колдонулат. Бирок анда анын ылдамдыгы саатына 500 чакырымды түзөт. Бул көрсөткүч менен Токиодон Нагоя шаарына 40 мүнөттө жетсе болот. Жөнөкөй поездге бул аралыкта басып өтүү үчүн 4,5 саат убакыт керектелмек. Испаниянын Хайвия шаарында издөөдө жүргөн британиялык Пол Грехам Монк кармалды. 54 жаштагы бул жаран дүйнө жүзүндөгү эң эне изделген адамдардын катарында. Полиция Монктун үйүнөн 125 000 евро тапты. Тергөөнүн маалыматында кармалган адамдын өткөн жылы Испанияда көл жээгинде өлтүрүлгөн Бреннандын өлүмүнө тиешеси бар. Күндүн маанилүү делген окуялары мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтар Ынтымак ТК сайтында. Биздин сайт аркылуу программаларды жана Ынтымак радиосундагы уктурууларды онлайн режиминде көрүп жана уксаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки оңалган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Андан соң кесиптешим Элеман Жомартов даярдаган спорт жаңылыктарын көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүл болсун, аман болуңуздар. Эртең республика боюнча жаан-чачын күтүлбөйт, түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 8-13 градус жылуу, күндүзү 25-30 градус нөлдөн жогору. Ош облусунда түнкүсүн 9-14 градус жылуу, күндүзү 27-32 градус нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 9-14 градус жылуу болсо, күндүзү 27-32 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус жылуу болсо, күндүзү 17-22 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус жылуу, ал эми күндүзү 26-31 градус нөлдөн жогору. Ысык көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус нөлдөн жогору, күндүзү 15-20 градус жылуу. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус жылуу, күндүзү 27-32 градус нөлдөн жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15 градус жылуу, күндүзү 29-31 градус нөлдөн жогору. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт, түндүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус жылуу, күндүзү 30-32 градус нөлдөн жогору.